Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй опциондагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты. Райым Атраимов кантип колго төшүрүлдү? УКМК бүгүн түшкө чейин Райым Атраимовду кармаганын айтып, учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында териштирүү жүрүп жатканын кошумчалаган. УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Атраимовду кармап келе жаткан учурдагы сүрөттөрү жарыяланды. Кадрларда анын колуна кишин салып, андан соң бир нече адам коштоп басып келе жатканын көрүүгө болот. УКМК бүгүн түшкө чейин Райым Атраимовду кармаганын айтып, учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында териштирүү жүрүп жатканын кошумчалаган. Ал бажы тармагындагы коррупция фактысы боюнча кармалды. Булак Спутник KG. Райым Атраимов фамилиясын өзгөртүп алган. Мамкаттоо чоо жайын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда Атраимов фамилиясын өзгөртүп алды деген паспорттун сүрөттөрү жарыяланган. Райым Атраимов фамилиясын алмаштыруу үчүн Ош шаарындагы жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмүнө жеке өзү кайрылган. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматы расмий түрдө билдирди. Матраимов Райым аттуу жаран аты жөнүн өзгөртүүнү сурап кайрылган. Фамилиясын алмаштыруу процедурасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында жүргүзүлгөн. Ал аты жөнүн өзгөртүү тууралуу күбөлүктү алгандан кийин ID паспортун алмаштыруу үчүн Ош шаарындагы калкты тейлөө борборуна кайрылган. Бирок аталган жаранга документ берүүгө тыюу салуу боюнча чечим бар болгондуктан ага берүүдөн баш тартышкан, деп айтылат маалыматта. Мамкоттоо укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Ош шаарындагы калкты тейлөө борборунан жогоруда аталган паспорт алынганын белгилейт. Булак Спутник KG. Райымбек Матраимов УКМКга сурак берип жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бажы тармагындагы коррупция фактысы боюнча УКМКга суракка келди. Бул тууралуу УКМКнын коррупцияга каршы кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Матраимов УКМКнын имаратына келди. 2016-жылдан бери Райым Матраимов менен дагы башка жооптуу кызматтагы адамдар коррупциялык схема түзгөнү аныкталды. Натыйжада мамлекет ири суммадагы чыгымга учураган дешти УКМКдан. Булак Назар Ньюс KG. Финпол депутат Кубанычбек Жумалиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиевке Кыргызстандан чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу журналисттерге экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынан маалымдады. Билдирүүгө ылайык, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан катталган Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзөт. Эске салсак, ушул жылдын май айынын башында Сыймык Жапыкеев депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө мыйзамсыз байып кетти деп айыптаган. Депутат Руслан Казакбаев парламент жыйынында чоң казат кыймылынын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугу жөнүндө маселе көтөрүп, УКМКнын төрагасы Опунбаевка кайрылды. Мындан тышкары Сыймык Жапыкеев Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, мүлкүн текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Бирок Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги экспертиза жүргүзүп, анын сөздөрүнөн зомбулукка жана массалык иш-аракеттерге чакырык тапкан. Натыйжада Жапыкеев 10 000 сом айып пул төлөөгө аргасыз болгон. Булак Назар Ньюс KG сайты. Жапыкеев ири суммадагы акча уурдагандардын иши биринчи каралат. Жетекчи эгер мыйзамга баш ийген жарандарга карата Финпол кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан артыкча пайдаланып кеткен учурлары боюнча маалымат жетсе, катаал чаралар көрүлө тургандыгын айткан. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын ишинде биринчи орунда мамлекеттин казынасына майда акчалар эмес, масштабтуу көлөмдө зыян тийгизген жогорку кызматтагылар жана таза эмес иштеген ишкерлерге байланыштуу резонанстуу иштер турушу керек. Бул туурасында аталган ведомство жетекчиси Сыймык Жапыкеев Финполдун ыкчам тергөөчүлөр курамы менен жолугуп жатканда айткан. Борбордук аппараттын кеңешмесинде коррупция менен күрөшүү боюнча Финполдун кезектеги күрөшүү экономикалык коопсуздукту камсыздоо, андан сырткары коомчулукта талкуу жараткан кылмыш иштери боюнча жасалчу жумуштардын планы макулдашылган. Сокулукта жол тыгын. Милиция айланып өтчү жолдорду сунуштады. Чүй милициясы Бишкек Ош жолунда багыт алган айдоочуларга альтернативдүү жол менен жүрүүнү сунуштоодо. Чүй облусунун аймагындагы Бишкек Ош жолунда оңдоо иштери уланып жатат. Буга байланыштуу Сокулук районунун 19-чакырымынын 26-чакырымга чейинки тагырагы Шопоков шаарынан Сокулук айылындагы мал базарга чейинки бөлүгүндө унаа тыгыны
жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Чүй жол коопсуздук бөлүмүнөн билдиришти. Буга байланыштуу Бишкек Ош жолуна багыт алган айдоочуларга альтернативдүү жол менен жүрүүсүн сунушталат. Сокулук айылынын борборунун Шалта, Кызыл Тоо, Күн Тоо жана Селекция айылдары аркылуу өтүп, Бишкектин Акунбаев көчөсүнөн башталышына жетип алса болот. Айланма жолдун узундугу 23-24 чакырым деп айтылат маалыматта. Ал эми Бишкек шаарынын батыш тарабына кеткендер оңдолуп жаткан жолдо Маловодная, Шалта айылдары аркылуу айланып өтүп, Сокулук айылынын борборуна жетсе болот. Булак Спутник KG. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Туркиянын тышкы иштер министри менен телефон аркылуу сүйлөштү. 19 октябрда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Туркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Туркиянын тышкы иштер министри Казакбаевди тышкы иштер министринин кызматын ордуна дайындалышы менен куттуктап, жогорку кызматында ийгилик каалады. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө Казакбаев маектешине ички саясий кырдаал жөнүндө маалымдап, учурда өлкөдө кырдаал туруктуу экендигин, жүрүп жаткан саясий процесстер укуктук талаага кайтып келгендигин, мамлекеттик бийликтин бардык бутактары мыйзамдуу экендигин жана аткаруу бийлигинин штаттык режимде иштеп жаткандыгын белгиледи. Саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөдөгү эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын өркүндөтүүгө, ошондой эле кыргыз-түрк стратегиялык кызматташтыгынын чыңдоо жана өнүктүрүү боюнча чараларды көрүүгө өзгөчө басым жасалды. Мындан тышкары, Казакбаев түрк элине COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдө айрыкча көрсөтүлгөн гуманитардык жана техникалык жардам, кыргыз-түрк достугун Бишкек мамлекеттик ооруканасына убактылуу пайдалануу үчүн өткөрүп берүү, ошондой эле мекендештерибиздин мекенине кайтып келүүгө көмөктөшүү үчүн кыргыз элин колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди, деп жазылат маалыматта. Ошондой эле кыргыз тарап жакынкы мезгилде Туркиянын тышкы иштер министри менен жолугушууга даяр экендигин билдирди. Ошондой эле тараптар алдыдагы иш-чаралардын графигин карап чыгышты жана жогорку деңгээлдеги пландаштырылган иш сапарларды жана жолугушууларды талкуулашты. Булак Супер KG. Минсктеги митингчилердин бири кыргыз калпагын кийип чыкты. 18 октябрда Беларустун Минск шаарында нааразычылык акциясы өткөн. Бул митингден сүрөттөрдү беларустук басылмалар жарыялашты. Анда калпак кийген эркек кишинин сүрөтү да бар. Бул Минсктеги нааразычылык акциясынын 71-күнү болду. Эске салсак, Беларуста 9 август күнү өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыккан. Мындан ал массалык акцияга айланып кеткен. Булак Супер KG. Нариман Тулеев Бишкек мэриясын жетектемей болду. Нариман Тулеев 2008-2010 жылдары Борбор калаанын мэри болуп иштеген. Бүгүн эртең менен ал биринчи вице-мэр болуп дайындалды. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткармай болду. Эске салсак, бүгүн 20 октябрда Тулеев биринчи вице-мэр болуп дайындалган. Кийинчерээк Сурахматов мэрлик кызматтан кетип жатканын билдирген. Буга байланыштуу мэрдин милдетин Тулеев аткармай болду. Белгилей кетсек, мэрди шаардык кеңеш шайлайт. Талапкерлерди фракциялар менен көпчүлүк коалиция, ошондой эле премьер-министр сунуштай алат. Тулеевдин иши: мурдагы мэр жана жогорку кеңештин экс-депутатына 2012 жылы коррупция боюнча кине тагылган. Кылмыш иши Кытайдан автобустарды сатып алууда, ошондой эле 200 миллион сомдук муниципалдык облигация чыгарууда мыйзамсыз аракеттерден улам козголгон. 2013 жылы Ленин райондук соту мүлкүн конфискациялоо менен Тулеевди 11 жылга эркинен ажыраткан. 2014 жылдын декабрында Бишкек шаардык соту ал өкүмдү күчүндө калтырып, ал эми туура 1 жылдан соң жогорку соттун коллегиясы да ушундай эле өкүм чыгарган. Нариман Тулеев мамлекеттик казынага 60 миллион сом кайтарып берип, 2016 жылдын май айында эркиндикке чыккан. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров: бизде 2 жыл аралыгында эмгек мигранттарын мекенине кайтаруу программасы бар. Бизде чет өлкөдөгү эмгек мигранттарын өлкөгө кайтаруу боюнча программа бар. Бирок ал 1 же 2 айга эмес, 1,5-2 жылга эсептелген, деп билдирди Садыр Жапаров Ал Jazeera English телеканалында эфирге чыккан разговор программасындагы маектешүүдө. Мен буга чейин экономикалык программа жөнүндө айткам. Коррупция жок өлкөдө экономика сөзсүз түрдө өсөт. Жеке чөнтөккө түшкөн акча бюджетке түшөт. Бул 1 айдын ичинде жыйынтык берет. Ли Кван Юнун сөзү бар: эгер сиз өлкөнү туура эмес башкарсаңыз, анда билимдүү адамдар өлкөдөн чыгып кетет.
Өлкөдөн чыгып кеткен 2 миллион мигранттардын арасында ири компанияларда иштеген билимдүү адамдар көп. Мен аларга кайрылам. Мындан ары биздин өлкөдө тааныш туугандар аркылуу кызматтарга орнотуу болбойт. Ушундан улам биздин билимдүү жаштарыбыз мамлекетте иштей албай, кетүүгө аргасыз болушууда. Эми аларды үйгө кайтууга чакырам, деди Садыр Жапаров. Була Кыргыз Today KG сайты.